Саламатсыздарбы? Алато 24 каналының түз эфиринде өзөктүү маселе программасы, студияда Нуржан Ташполотова. Саякбай тасмасы эл аралык материал фестивалында алтын зенит сыйлыгына татыды. Эл аралык деңгээлдеги сыйлыкка татыган тасманын режиссеру Эрнест Абдыжапаров. Мына ушул тасма тууралуу сүйлөшүү максатында бүгүн студиябызга тасманын продюсери Саматбек Ибраев жана тасманын музыкасынын автору Кыргыз Республикасынын эл артисти, композитор Муратбек Бегалиевди чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Алгачкы суроо эми, бул тасманы тартуу идеясы кимге таандык? Бұл тасманы тартуу идеясы биздин фонддун негиздөөчүлөрүнүн бири Болот Берикбаев деген кыргыздын чыныгы патриот жигитине таандык болуп эсептелет. Учурдан пайдаланып ошол жигитке чоң ыраазычылык билгизип кетким келет. Эми Залкар, Муратбек агай, Залкар манасчы Саякбайдын образын, анын образына дал келген музыка жаратуу дагы оңойго турбаса керек. Канча убакыт короттуңуз? Эми өзүңөргө белгилүү Саякбай атанын аты эле өзү не деген ат? Бул кадимки Гомер 20 века деп 20-кылымдын Гомери деп айтылып жүрөт. Демек, мындай касиеттүү улуу адамдын образын табыш абдан кыйын да. Муну мен адегенде ойлодум эле, айланайын. Бу Саякбай ата жөнүндө эмнени айтса болот? Манас айтканын тартабызбы же бугандай деп көрсө, бул кишинин биографиясы абдан кызыктуу экен да. Бул киши 3 чоң согушту башынан өткөргөн экен. Баягы басмачылар менен салгылашкан аз келгенсип, берки 41-45 жылкы согушту дагы көргөн. Анын ортосунда баягы тиги 16 жылкы баягы Үркүндө да болгон экен. Демек, бул укмуштуудай чоң окуяларды башынан өткөрүптүр. Ал эми манасчылык эле эмне, бул өзүнчө чоң касиеттүү, өзүнчө бир чоң адистик. Анан муну табыш абдан кыйын болду. Андан дагы эң кыйыны бул улуу Манас жөнүндө кеп болуп атат. Бул Манас кыргыздын эң бир касиеттүү, эң бир ыйык нерсеси. Ал эми үчүнчү бул чоң нерсе, бул улуу биздин замандаш агабыз бүткүл дүйнөнү асманын колу менен кучактаган биздин улуу Чыңгыз Төрөкулович агабыз, атабыз деп койсок болот. Ал киши менен бир топ жылдары бирге жүрдүк, четте да жүрдүк, биякта да. Ал кишинин сонун сөздөрүн уктук дегендей. Мына ушул 3 образды табыш мен үчүн албетте тимеле аябай чоң оорчулук болду. Бирок дагы бир кызык нерсени айтайын, баягы кыргыздыкы баягы сонун сөздөр табыла берет. Ошол 3 касиеттин аркасы менен музыка бат эле чыкты десем болот. Баягы алардын арбагы колдодубу, же бир алардын бир көзгө көрүнбөгөн бир энергиясы колдодубу. А дегенде ушу бир неделянын ичинде эле музыка жасылды десем болот, бирок бир 15 күндүн ичинде оркестр менен да жазып бүттүк. Ал тургай 20 күнгө жетпей мен музыканы толугу менен өткөрүп бердим. Бирок чынын айтыш керек, улуу нерселер улуудай колдойт экен. Мынакей фильм Кудайга шүгүр 2 күндөн бери биз угуп алып, чет мамлекетте бүткүл дүйнөлүк тетиге 300 чоң 300ге жакын чыгарма көрсөтүлүп атса, ошонун арасынан алтын сыйлыкка ээ болуш, эң жеңүүчүлөрдүн алдыңкы катарында болуш, бул мен үчүн абдан ыйык нерсе. Бул биз үчүн эле эмес, бүткүл кыргыз үчүн чоң сыймык, чоң сыйлык. Ошон үчүн дагы бир жолу ушу кыргыз элин, ушул биздин могул сонун тартуу ишиндеги эмгек кылгандардын бардыгын тең чын жүрөгүмөн куттуктайм. Чыңгыз Айтматов менен Саякбай Каралаевдин образдары абдан окшошуп бир тандалып алганда, ушул каарманды тандоодо кандай шартта тандап алдыңыздар? Каармандарды тандоо бизде абдан дыккат жүргүздүк. Чоң жюри менен абдан көпкө чейин талаш тартыш болду. Бирок өзүңүздөр байкагандай, мындайча айтканда, ушул фильмдин ажарын ача турган
өтө татыктуу адамдар тандалган кинонун өзү айтып турат. Ушул Чыңгыз атабыздын ролун өзүнүн уулу ойногон абдан бир Элдер Айтматов ойногон абдан бир жакшы ийгиликке алып келди дейм. Андан сырткары мына ушул Саякбай атабыздын ролун ойногондо Маратжан Тилиев мурун жашыраак кезинде, Саякбай атабыздын жашыраак кезиндагы документалдык тасмада ушул киши ойногон экен да. Ошон үчүн бул жерде бизде башында бир манасчы ойносо деген дагы ой болду да. Бирок эмнегедир ушул көркөм тасмада ушул артисттик жагынан дагы өң келбети жагынан дагы туш келет. Өң физиологиялык өң келбети жагынан да абдан туура келди. Ошон үчүн бул тасмада баягы чыгармачылыгы бир бышып толгон артисттер ойноду да. Ошон үчүн дагы бул тасмабыздын ийгилиги, келечеги чоң деп айткым келет. Сиздин кошумчалай турганыңыз? Эми актерлор чынын айтыш керек. Баягы жакшы нерсе болбосо эч качан дүйнөлүк конкурста ала албайт. Ар бир аткаруучу өзүнүн ишин 100-150%ке аткарды десек болот. Анткени мен өзүм ошолордун арасында жүрүп кошо тартышпаганым менен бир стөлгө отуруп алып туруп ошончо персонаж менен сүйлөшөм. Жана музыка жасап атканда ошондой да, ошонун образын табыш керек. Мына кыпкымындай бизде өсүп келаткан Манас чыгымындай бала. Үмөт кандай сонун ойноду. Аны көрүп алып көзүмө жаш чыгып атты улам. Мисалы Бейшакан апанын ролун эң бир сонун аткарды актрисабыз. Ал киши дагы укмуштуудай кадимки кыргыздын бир сонун байбичесинин образын укмуштуудай аткарды. Ошол эле Марат эң главный ролду эң сонун аткарды. Чикемдин өз баласы кандай бир өзүнүн баягы ичинен чыккан татынакай баласы өзүнүн образын Чикемди кандай бир сонун көрсөттү. Өзү орусча өскөнү менен кадимки эле кыргыздын арасында жүргөн интеллигент сонун персонаж болуп ойноп берди. Чикемдин эле өзү. Анан да бир нерсени айтып кетиш керек. Мунун баарынын башын бириктирип, ушуну бир сонун деңгээлге салып, ошону кошо мынакей продюсер менен кошо уюштурушуп, анан башында чыгармачылыктын башында турган Эрнис өзү бүткүл дүйнөгө төбөсү көрүнүп калган бала. Кандай бир сонун жигит, сонун режиссер экенин көрсөтө билди бул жердечи. Мынакей Мовул кече мурда күнү утту деген сөздү укканда тим эле чалкабыздан кеттик. Аябай кубандык. Бул мен эле кубанган жокмун, бүткүл ошончо миллиондогон кыргызыбыз кубанды, ала тообуз кубанды. Анан чогуу чаран дагы күтүп атабыз. Мындан ары дагы бул фильмдин келечеги кең деп ойлойм. Эми тасманы канча каражат сарптады деп суроо бербесек болбойт го, себеби бул тасмага көп каражат сарпталды. Буга чейинки Курманжан датка тасмасы, бир катар сыйлыктардын ээси Курманжан датка тасмасына эң көп каражат сарпталды деп айтылганда, бул тасмага сизге продюсерга канча сарпталды? Бул тасмага тарыхый болгондуктан жакшы көп эле каражат сарпталды. Бирок аны азырынча коммерциялык тайна катары кармап туралы, сыр катары келечекте сөзсүз айтылат бул нерсе. Бирок бир нерсени айткым келет, бул тасма коммерциялык багытта тартылган жок. Башында эле ушул элибиздин ушул маданиятын, тарыхын даңазалап сыртка таркатсак деген ой менен тартылды. Бирок ушул нерседен бир жакшы каражат түшсө, сөзсүз түрдө мына кайрылып кетким келет кыргыз элине. Ушул тасмадан түшкөн каражаттын бардыгын ошого дагы ошончолук каражатты кошуп туруп, дагы ушул кыргыз мамлекетинин, кыргыздын каада салтын, тарыхын, Манас эпосун даңазалоого сарптайбыз, жумшайбыз сөзсүз түрдө. Муратбек агай, ушул тасманы тартууга катыштым деп калбадыңызбы? Бир кыйынчылыктар болду да, кандайдыр бир кыйынчылыктар, бир учураган учурлар болдубу? Албетте сөзсүз болот кыйынчылык. Бул мындайча айтканда бекеринен айтпайт го. Билим алыш бул ийне менен кудук каскандай деп. Ал эми фильм тартыш бул кудук эле эмес, андан чоң ор каскандай эле болот го деп ойлойм. Анткени ошончолук аз күндө, ошончолук аз убакыттын ичинде. Канча күндө тартылды? Бат эле тартылды. 2 айдын 3 айдын ичинде. Бирок съемочный период, өзү фильм жалпысынан 2 жыл
Анткени баягы бат тартылганы менен аны улам монтаждап, улам үнүн жазып дегендей, аны өзгөртүп, коюп дегендей бир топ кыйынчылыктар болот. Бирок мен могу жерде бир жакшы нерсени айтып кетейин деп атам. Азыр мына Самат инибиз айтып кетти. Могу Манас эпосын мындан ары ошону улантып көрсөтүүгө, ошого ынтызар болгон эл көп. Мынакей биз кечээ сүйлөштүк. Айланайын эми мындан ары эмне кылыш керек десем, эми мындан ары дагы ушу Манас атабыздын арбагы колдоп, мындан ары дагы ушу Манас эпосын алдыга жылдырууга аракет кылсак деген тилек. Ал эми Манастын образын бир да фильмде ачык көрсөтүлгөн эмес. А бул жерде тетик алыстан чаап келаткан Манас өзү өңү көрүнбөсө дагы, бирок тетияктан келаткан Манастын элеси өзүнүн элин көздөй чаап келаткандай да. Кудай буйрса, менин оюмча бул фильмдин баягы шарданы менен дейбизби, алга жылып эми Манас эпосын тартууга акырындап бел байлабасак болбойт. Мен ушуну айтар элем. Керегем сага айтам, келиним сен ук деген кеп. Мынау чыгармачыл адамдар ойлонсо, мынау чөнтөгү калыңдар дагы ойлонсо, бардыгы биригип туруп чогуу чаран Манас эпосын баштабасак болбойт. Туурабы? Кыргызда бир жакшы сөз бар экен, жетинин бири кыдыр деген. Ошол Саякбай атабыздын тасмасын 31 августта эгемендүүлүк күнүнө тартуулайбыз дегенбиз. Эмнегедир биздин тасмабыз Монреалга өтүп кетти. Сездүүбү билбейм, ушу Монреалдан чоң сыйлык алабыз деп, анан ошол шартка байланыштуу жылдырышка туура келди. Бирок биздин кыргыз тасмалары 4-күнү гана чыгат экен да, биздин шарт боюнча. 4-күн мына бүгүн 7-сентябрга туура келип калыптыр. Мына жетинин бири кыдыр деп Саякбай атабыздын өмүр жолунда дагы 7 деген сан дайыма коштоп жүргөн экен да. Ошон үчүн бул өтө чоң бир касиет да. Касиеттин дагы бир өзүн көрсөткөндүгүн ушул элибизге тартуулаган күнүнөн да байкап калдык да. Ошон үчүн бүгүн 7-синде анан дагы бир жакшы жашан болду бүгүн. Биздин өкмөтүбүз, мына жаш өкмөтүбүз, бул тарыхтагы жаш өкмөтүбүз 35-40ка чейинки балдар келди. Булардын дагы ант алуусу бүгүн болду. Мен ойлойм ушул өкмөт ушул бир эң узак иштеген өкмөт болот деп ойлойм да. Кыргызстандын тарыхында бир чоң салым кошкон өкмөт болот деп тилеп атам. Кудай буйрса ушундай жакшылыктар көп болсун. Рахмат анда сиздерге. Сиздерге ыраазычылык билдирели ушундай тасманы элге тартуулаганыңыздар үчүн. Ал эми тасманын мындан аркы келечегине ийгиликтерди каалайды. Бул башталгычы гана болсун. Мындан ары эл аралык фестивалдарга далай сыйлыктарга ээ болсун. Сиздерге рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде өзөктүү маселе программасы болду. Бүгүн биз Саякбай тасмасы тууралуу сөз кылдык. Саякбай тасмасы Монреаль кинофестивалында Алтын зенит сыйлыгына татыды. Бүгүнкү студиянын меймандары тасманын продюсери Саматбек Ибраев жана тасманын музыкасынын автору Кыргыз Республикасынын эл артисти, композитор Муратбек Бегалиевдер болду. Ала То 24 каналы менен бирге болуңуздар.